Мамытовдун ысымын номер 29 жалпы билим берүүчү Чоң Тогузбай орто мектебине ыйгаруу азы менен. Atalar kеңдиктердин кеңисиңер, адамдын акылдайра чегисиңер, кылымдан кылымдарга талбай учар өмүрдүн түгөнбөгөн кенисиңер. Аталар чечендердин сөзүсүңөр, бешикте жаш баланын көзүсүңөр, ата журт намысына шыктандырар, атактан эрдиктердин өзүсүңөр. Эсепсиз мыкты болсоң да, эстей жүр ата энеңди, уядан басып чыгарган, учурган болчу ал сени. Энеке, ак сүтүңдүн дагымын сезип чоңойдум, аны актоо түпкүрүндө санойдум. Кабагыңдан ырыс кагып турган сый, төрдүн куту бир өзүңсүң, энеке. Энеке бай, сенсиң менин кымбатым, көңүлүмдө күндөй күйүп өчпөгөн, өмүрдөгү бүткүл бактым өзүңсүң, бир жолум жок сен аркылуу өтпөгөн. Мен деп жүрүп кара чачың ак басты, адам болдум мээримиңден бүгүн мен, адам баркын, жашоо баркын билгизген, улуу асыл сапатыңа жүгүнөм. Мамытов Кубанычбек Керимбекович 1928 жылы 25 ноябрда Түп районуна караштуу Тасма айылында кызматчынын үй-бүлөсүндө туулган. Атасы Мамытов Керимбек кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими болуп иштеген. Атасынын жолун улап мугалимдик кесипти тандап алды. Мектепти игиликтүү бүткөндөн кийин Каракалдогу мугалимдер институтуна тапшырып, аны эң жакшы окуп бүтүрдү. Кийин Фрунзедеги Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин сырттан окуп бүттү. 1949 жылы институтту бүткөндөн кийин Тасма орто мектебинде эмгек жолун баштады. Андан кийин 1953 жылы Долон 7 жылдык мектебинде окуу бөлүмүнүн башчысы, арифметика мугалими. 54-56 жылдары Арал 8 жылдык мектебинде тарых мугалими. 56-67 жылдары 8 жылдык Сары Тологой мектебинде тарых мугалими жана окуу бөлүмүнүн башчысы. 1967 жылы Тасма орто мектебине өзүнүн туулуп өскөн айылына кайрадан которулуп келип, ушул жерден ал коммунисттик партиянын катарына өткөн. Өлкөбүз СССР болуп турган кезде 1978 жылы Тасма орто мектебинин окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп турган мезгилде окуу тарбия иштеринде эң жакшы жетишкендиктери үчүн СССР агартуу министри Прокопьевдин буйругу менен мактоо грамотасы менен сыйланган. 1979 жылы 84 жылдарда Тасма селолук советинин председатели болуп иштеген. Андан кийин кайра Тасма орто мектебинде мугалим болуп иштеп, 1988 жылы пенсияга чыккан. 1994 жылдан тартып Чоң Тогузбай айылында Ак Сакалдар сотунун төрагасы болуп иштеген. Атабыз Мамытов Кубанычбек 45 жылдан ашык мугалимдик кесипте эмгектенди. Анын окуткан окуучуларынан эл керегине жараган мыкты инсандар чыкты. Мугалимдер, врачтар, юристтер жана айыл чарба кызматкерлери. Көптөгөн сыйлыктардын ээси, эл агартуунун муктишиги, өз кесибинин дасыккан чебери, улуу тарыхчы жана санжырачы, эли сыйлаган жана элдин сүйгөнчүлүгүнө ээ болгон мыкты инсан.
ата-энебиз 14 баланы тарбиялап өстүрүштү. Баарына татыктуу билим тарбия беришти жана жогорку окуу жайында окууга шыктандырышты. Kudagaylar, kızlar, yuvalar, kudalar, bağırlarına uzun ömür bakıp kalayım. Bizden iki Allah, Alif menen biz zatımız baktılı talaylı olsun, bala bakralı olsun. Hasan Bey'imiz dağı gökke yaşasın, 50 yıllık toyu kutlu olsun. Bek zatımız aman esen çoğun kızmatkar olsun. Ата-эненин кесибин улап, балдарынын көпчүлүгү мугалим болуп чыгышты. Кыздары шайыр, Тасма орто мектебинин орус тили мугалими, эл агартуунун отличниги. Экинчи кызы Айна Каракол шаарында орус тили мугалими, Жаңыл, Жамал математика мугалимдери, эл агартуунун отличниктери. Кызы Рая жана күйөө баласы Эмил музыка мугалими, Гуля жана күйөө балдары Марлес, Анвар физик мугалимдери. Уулу Алик азыр Чоң Тогузбай айылында математика мугалими жана окуу бөлүмүнүн башчысы. Улуу келини Бактыгүл баштагыч класстарынын мугалими, кичүү келини Гүлзат да мугалимдик кесипте. Ал эми эң кенже кызы Венера Бишкек шаарындагы номер 82 орто мектебинде информатика, математика сабагынын мугалим. Ал эми калган балдары мугалим болбогону менен ар кимисинин өзүнүн билими жана кызматтары бар. Ата-энебиздин балдарынын баары жогорку жана орто билимдери бар. Мунун баары биздин сыймыгыбыз болгон ата-энебиздин эмгеги. Бизге да көбүрөөк тойлук ала келгиле. Жакшылап келди, көңүлүңөрдү ачып келдиле. Баарына тең салам айтып беттеринен өп. Жамалже. Же соктар кандай? Жакшы, жакшы. Тойго келип калдык. Өзүңөр кандай жакшы?
Мына Чоң Тогузбай айылындагы орто мектепке Кубанычбек Мамытов атындагы мектептеп ысмы ыйгарылып атат. Ошого арналган салтанаттуу кечени ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Директору Садыров Эркин Мекемелович. Мамытов Кубанычбек Керимбекович атасынын жолун жолдоп, мугалимдик кесип тандап, мектепти ийгиликтүү бүткөндөн кийин 1946-жылы Караколдогу мугалимдер жылдарга туш келгендиктен баардык кыйынчылыктарга туруштук берип, 49-жылы Эжол Тасма орто мектебинде тарых мугалими болуп эмгектенүүдөн баштаган. Ал эми Тасма орто мектебинин окуу бөлүмүнүн башчысы, арифметика мугалими, 54-56-жылы Арал 8 жылдык мектебинде тарых мугалими, 56 өзүнүн туулуп өскөн айылына кайтадан которулуп келип, ушул жерде ал коммунисттик партиянын катарына өткөн. Кыргыз мамлекеттик тарых университетинин тарых факультетин сырттан окуп бүтүрүп, 73-жылы Тасма орто мектебинин окуу бөлүм башчысы болуп дайындалат. 75-жылы областтык агартуу бөлүмүнүн менен профсоюздар комитетинин чечими менен социалисттик мелдештин жеңүүчүсү төш белгиси менен сыйланган. 76-жылы Тасма орто мектебинде окуу бөлүм башчысы болуп иштеп турган мезгилде окуу тарбия иштеринде эң жакшы жетишкендиктери үчүн СССРдын агартуу министри Прокофьевдин буйругу менен СССРдын агартуу министрлигинин мактоо грамотасы менен сыйланган. 1978-80 жылдары Тасма селолук советинин председатели болуп иштеген. 1981 жылы советтик партиялык ишмерлердин республикалык жогорулатуу курсун бүтүргөн. Окуучулары эл керегине жараган мыкты инсандар, өсүп чыккан мугалимдер, врачтар, юристтер, айыл чарба кызматкерлери, илим докторлору жана башкалар бар. Жогоруда айтылгандай көптөгөн сыйлыктардын ээси болгон Кубанычбек Мамытов эл агартуунун атличниги, өзү кесибинде аскан чеберинде ашар жолу менен курууда элди уюштуруп, курулуш материалдарын жана акча каражаттарын туура так бөлүштүрүүдө жалпы жетекчиликке дагы зор салым кошкон. 94-жылдан баштап Чоң Тогузбай айылынын Аксакалдар сотунун төрагасы болуп шайланып, 2007-жылга чейин иштеп келди. Мамутов. Уважаемые гости, уважаемые аксакалы, мне очень приятно участвовать в вашем хорошем празднике. Сегодня мы будем свидетелями того, что сегодня эту великую школу Чоң Тогузбай переименовывают, значит, именем Мамытова Кубанычбека. Он заслуженный учитель, как вы все знаете. И мне вдвойне будет приятно гордиться тем, что со стен этой школы выйдут великие люди с большими знаниями. Тем более Карасаев, Аильный округ, должен гордиться своими выходцами. Есть такие люди, как Каниметов Джангорос, который является депутатом Джугапу Кенеш. Другие люди, которые сейчас занимают ответственные посты в руководящих органах нашей республики. Я хочу пожелать вам всем здоровья, счастья, благополучия, мирного неба, чтобы ваши дети, дай Бог вам всем здоровья, счастья и долголетия. Кейинки сөздү райондук кеңештин төрагасы Асакеев Аманбет Имановичке. Урматтуу саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, бүгүнкү мектептин атын ыйгаруу боюнча ушу Түп район айылдык кеңештин депутаттарына чоң рахмат. Ушул кишинин Мамытов Кубанычбек Керимбековичтин атын ысмын ушу мектепке ыйгаруу туура деп ойлойбуз. Себептен бул кишинин эмгек жолун райондук кеңештин депутаттары тарабынан ушу окулуп, талкууланып, анан туура деген баа берилди. Ушу кааларыбыз ушу мектеп жакшынакай мектеп болсун. Ушу мектептин жамааты Кубанычбек Керимбековичтин ысмын район эмес, республика чейин атын чыгарган мектептерден болсун. Ийгилик каалап коелу. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушу райондук кеңештин депутаттарына да
силердин кеңештен округтан шайланган депутаттарга да чоң рахмат. Себеп деген ушул адамдардын аркасы менен кеңештин райондук кеңеш сессиясында жакшы талкуу болуп, ушу кишинин эмгек жолун, басып өткөн эмгек жолун айтышып, ушу депутаттар арасында чоң талкуу болуп, чындыгында араңдан зорго өттү. Бирок ошо биз да чоң кубанычтабыз. Анан ошону менен катар ушу 24 декабрда 2008 жылдагы райондук кеңештин экинчи сессиясынын токтомун окуп коеюн. 24 декабрь 2008 жыл номеру 12 экинчи сессиясынын токтому. Чоң Тогузбай айылындагы номер 29 Чоң Тогузбай орто мектебине айылдык ардагерлер мугалими маркум Мамытов Кубанычбектин ысымына ыйгаруу тууралуу. Депутаттардын Түп райондук кеңешинин 25 чакырылышынын экинчи сессиясы токтому кылат. Биринчи, Чоң Тогузбай айылдык кеңешинин 25 чакырылышынын экинчи сессиясынын токтомун карап чыгып талкуулап, Мамытов Кубанычбектин ысымын Чоң Тогузбай орто мектебине ыйгарылсын. Экинчи, Чоң Тогузбай орто мектеби Мамытов Кубанычбек атындагы орто мектеп деп аталсын. Үчүнчү, бул токтом мектептердин реестрин өзгөртүү үчүн билим берүү министрлигине жөнөтүлсүн. Депутаттардын Түп райондук кеңеш төрагасы Алмамбет Иманович Асакеев. Мына ушул токтомдун негизинде билим берүү министрлигине кат жөнөтүлүп, аякта макулдук арылып, буюрса мына чечилди. Ушу ысым кут болсун өзүңүздөргө. Ушул агайдын баягы ысымын уят кылбай, ушу окуп иштеп жүрө бергиздер. Рахмат сиздерге. Урматтуу карыялар, урматтуу ушул айылдын тургундары, мектептин жамааты, бүгүнкү чоң салтанатка келип отурган жалпы баарыңыздарга ушул райондогу билим берүү кызматкерлеринин жалпы атынан салам айтып, анан бүгүнкү биз үчүн эң кубанычтуу салтанат болуп атат. Анткени бүт өмүрүн ушу билим берүү тармагына арнаган районубуздагы бирден бир мыкты инсан, мектептин жамааты эмес, бүт райондогу эмгектенген билим берүү кызматкерлери даңктануу менен, сыймыктануу менен кубанычка батып, ушуну туура кабыл алдык десек, эч убакта мен жаңыла албаймын. Урматтуу агайын туугандар, Кубанычбек ага ушу биз кенедей мына Асана кунабалар отурат бул жерде. Жаш кезибизде келип ушу жаңыдан мектеп билим тармагына кызматка келгенде ушу кишилер дасыккан билим кызматкерлери, эмгеги өтөгөн ушул айылда Тасма орто мектебинде окуу тарбия бөлүмүнүн башчысы болуп кызматта жүрдү. Бул киши менен көптөн мен райондук билим берүү бөлүмүндө жана райондук профсоюздар комитетинде иштеп жүргөндө дайыма тыгыз байланышып жүрдүк. Негизинен мен айтарыңды билбей толкунданат экенсиң. Мен ушундай болуп толкунданып турам. Бир эле мисалды айтсак, Кубанычбек ага 14 баланын мына эжебиз отурат бул жерде. 14 баланы тарбиялап өстүрүп, баардыгынын кесибин уланткан, билим тармагында эмгектенген, медицина тармагында эмгектенген, айыл чарба тармагында эмгектенген, жакшынакай татынакай дегенин өзү бул киши кандай жолду басып, кандай тата алды. Ушу согуш мезгилинен баштап кыйынчылык тармактардын тарбиялап өстүрүлгөн балдарынын ак эмгегин көрүп кубаныч менен иштеп жүрдү десем мен эч убакта жаңылыша албаймын. Бир гана арман бүгүн айтпай койсом деле болот эле, бирок ушул наам ошо кишинин көзүнүн тирүү кезинде берилип, ушул жерде бир бакыйып отуруп, ыраазычылыгын билдирип кетсе абдан жакшы болот эле. Бирок аган карабастан ушул жерде балдары, кыздары, мына өмүрлүк жубайы бул жерде келип отурат. Бул кишилердин эң жакшы саналашкан кишилердин баардыгы окуучулар келип отургандан кийин ушулардын ниети ал кишиге, балким ал киши дагы ушуну арбагы ыраазы болуу менен ушу кабыл алып атса керек деп эсептейм. Кубанычбек аба эмес, ал кишинин атасы мына Керимбек ата, баарыбыздын атабыз. Эмне деген киши эле? Санжыра боюнча эсептелет. Мен бүгүн ушул чогулушка райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы
Ömürбек Бұрытқанович Донет менен чогуу келме керек. Мына мектептин директору министрликтен ушу шашылыш чогулушка чакырып кеткендигине байланыштуу. А кишинин атынан дагы ушу сиздерди, урматтуу айылдын меймандары, биз туугандары, мектептин жамааты, ушу Кубанычбек абабыздын аты коюлганлыгына ыраазычылыгын билгизип, куттуктоо сөзүн айта кетейин. Эми ат коюш деген бир жөн, бирок ошо кишинин атын татыктуу, уят кылбай мындан ары алып кетиш деген чоң жүк бар. Жаманаттуу сөздөн алыс кылып, колдон келген мүмкүнчүлүктү жумшап, Кубанычбек Мамытов атындагы мектеп райондогу бирден бир мыкты мектеп, күнчө жерде чоң окуу жайларында окуп атыптыр деген атак наамга жетиш үчүн мектептин мугалимдер коллективи жана окуучулар тиешелүү жыйынтык чыгарып, бүт күчтөрүн жумшап, кубаныч менен келип, ушул салтанатка өзүбүздүн каалообузду айтып отурабыз. Эже, сиз жабайыңыз о дүйнөгө кетсе дагы келип, ошол кишинин аты коюлган мектебиңиздерге келип, өзүңүз мына күбөлүп отурасыз. Сиз дагы көп жашаңыз, бала. Жалпы эле ушул билим берүү кызматкерлеринин атынан, 1500дөн ашык билим берүү кызматкерлеринин атынан бүгүнкү чоң салтанатыңыздар менен улуу инсан Кубанычбек абанын наамы коюлуп, мындан ары дагы көп сөз бар эле, аны билип турасыздар. Кубанычбек абанын аркасында жүрүп, ошо кишиден таалим тарбия алган мына жерде чоң көптөгөн кызматкерлер отурат. Эми иштериңиздер ийгиликтүү болсун, абанын наамы куттуу болсун, мектептин келечеги кең болсун, ишиңиздер ийгилик болсун. Анан ушу ишеним кылып, мына Алмамбет Иманович айтып кетти, райондук кеңештин, айылдык кеңештин депутаттары колдоп ушу кишинин наамын коюп бергенге дагы бир жолу ыраазычылык билгизмекмин. Татыктуу көтөрүп алып кетишине ушу мектептин жамаатына дагы сиз көз кырыңызды салып, унутта калбай, ушуган бир көмөк көрсөтүп турат деген ниеттемин. Дагы бир жолу урматтуу аксакалдар, урматтуу бүгүнкү чоң сандай болгон, абанын басып өткөн татыктуу жолдоруна ээ болгон инсандардан болушуңуздарды куттуктайм. Чоң рахмат. Рахмат. Кымбаттуу агайын туугандар, бүгүн мына чоң салтанатка катышып отурабыз. Кубанычбек агайдын аты коюлганга күбө болуп отурабыз. Ушу элге рахмат. Кубанычбек агайдын эмгегин баалап, өзү өтсө да, ар кимдин эмгегинен бааланат экен. Бул баа Кубанычбек агайга татыктуу болду. Эми менин каалоом ушул. Мына мен ушул агайдын колунан 5-класстан окугам. 5-класстан окуп кайра университетти бүтүп келип, кайра завуч болуп калдым. Анан мен чоң иштештик. Ушунчалык эң ийкемдүү, ушунчалык сылык, ушунчалык эң жакшы киши эле да. Кайнардын таалими көп делерге тийди. Агайыңар окуткан окуучулар доктор науктар бар, кандидат науктар бар. Мына ошолордун эмгегин баалаган үчүн биз Кубанычбек агайдын алдынан эч убакта мындай тетирөөчү эмеспиз. Дайыма сыйлачубуз. Ошон үчүн Кубанычбек агайдын сапаты менин каалоом. Ушу балдарында бар да. Ошон үчүн Кубанычбек агайдын мына Кубанычбек агайдын мүнөзү кандай болсо, балдар ошондой. Үй бүлөсү ошондой. Мына эже дагы мына билебиз жаңыдан келгенде, эже ушунчалык жакшы, татыктуу үй бүлө болчу. Эч кандай сыр чатак жок. Эң балдарынын баары ошол ата-эне